Урматтуу менин каналымдын катталуучулары, бүгүнкү видеомдо чач түшпөс үчүн эмне кылуу керек, чачтын түшүү себептери, чач түшө баштаганда үй шартында кандай маскаларды жасоо керек деген айтып берем жана маскалардан көрсөтөм. Чачтын биринчи түшүү себептерине токтоло кетейин. Чачтын көп түшүшү өнөкөт ооруларга байланыштуу, ошондой эле чач түбүндөгү бездердин функциясынын бузулушуна дагы байланыштуу. Оор жана тар баш кийим кийгенде, дайыма парик кийип жүргөндө дагы чачтын түшүшү байкалат. Чачтын бузулушуна ачык тийген күн жана катуу суук дагы терс таасирлерин тийгизет. Ысыкта чач кургап сына баштайт. Ал эми төмөнкү температурада, өтө суукта теринин үстүңкү кан тамырлары кысылып, чачка керектүү азык заттын жетишпестиги байкалат. Өзгөчө С, В1, В6, А витаминдеринин жетишсиздигинде, ичеги карын, боор, калкан безинин, нерв системасынын өнөкөт ооруларында чач түшө баштайт. Өтө чарчоодо, уйку качканда дагы чачтын катуу түшүүсү байкалат. Айрым учурларда чач тегерек болуп, такырайып 5-10 тыйындыктай болуп түшө баштайт. Бул эндокрин системасынын бузулушу, организмдин жалпы уулануусу, тиштин чириши, танзилит, гайморит жана башка өнөкөт вирустук инфекцияларда болот. 5-10 тыйындын көлөмүндө болуп, тегерек болуп так байкалат да, ал жер чоңое баштайт. Айрым учурда чачтын баары түшүп, баш бүт такырайып калат. Мындай формасы өнөкөт түрүндө өтөт жана оңой менен айыкпайт. Оорунун алгачкы белгилери билинер замат эндокринолог врачка баруу сөзсүз керек. Чач түшкөн убакта колдонулуучу маскалар абдан көп. Пияздын ширесинен, бал аралашмасынан, сайыздин ширеси, какао маскасы, кир самындан, кастор майы менен чесноктон, кызыл калемпир, арактан жана башка маскаларды колдонуу керек үй шартында. Азыр ошол маскалардын ичинен сиздерге бир масканы көрсөтөм. Бизге бул маска үчүн 100 граммдык мындай 100 граммдык стакан керектелет. Айран, жумуртка жана какао керектелет. Биринчи стаканга айранды куюп алабыз. Эми жумуртканын сарысын айранга кошуп алабыз. Жумуртканын белогун ажыратып алабыз. Жумуртканын агын бөлүп алдык, сарысын айранга кошобуз. Эми болсо 1 аш кашык какаону кошуп алабыз. 1 аш кашык анча үйүм эмес какаону кошуп алабыз, аралаштырабыз. Жакшылап аралаштырып алдык. 1-2 минутта коюп коебуз дагы. Андан кийин чачтын түптөрүнө сыйпап чыгабыз. 2 саатка коюп коебуз. 2 саатка кармайбыз. Андан кийин чалкан ширеси кошулган суу же жөнөкөй жылымык суу менен жууп алабыз. Мындай масканы жумасына 2-3 ирет жасоо керек. 6 айга чейин, жарым жылга чейин жасап жүрүү керек. Бул маскадан кийин, бул ыкмадан кийин чач түшпөй, тескерисинче коюланып, түшүп калган жерлерге дагы, чачтын түшүп калган жерлерине дагы чач чыга баштаганын байкаса болот.